Саламатсыздарбы, биз бүгүн соцфонддон жаңы ачылган тейлөө пункттары жөнүндө сөз кылабыз. Бул боюнча пенсия чектөө жана кайра эсептөө башкармалыгынын башчысы Бактыгөл Ашымалиева айтып берет. Саламатсызбы? Бул жака өтүңүз. Биз түзөөдөгүз, түз байланыштагы телефондорубуз иштеп жатат. 0312 39 18 04 байланыш телефонубузга чалып, же болбосо 0700 100 729 WhatsApp номерибизге жазып жолсаңыздар болот. Эң алгач эле мына ошол соцфонддон жаңы ачылган пункттары кандай кызматтарды көрсөтөт? Ошол жөнүндө сурагым келип атат, айтып берсеңиз. Рахмат, биринчиден саламатсыздарбы? Бул калкты тейлөө пункттары боюнча айта кетсем, эң биринчиден бул былтыркы жылдын декабрь айында социалдык фонддо министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаровдун катышуусу менен жыйын болуп өткөн. Ал жыйында пенсиялык системанын реформалоо маселелери жөнүндө жыйын болгон. Ошол жыйында 2022-24 жылга карата социалдык фонддун өнүктүрүү стратегиясынын долбоору каралып, жактырылган болчу. Ошо менен бирдикте министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаров бизге тапшырма берди эле, ошо калкты тейлөө борборлорунун базасында бирдиктүү санариптик платформада интеграцияланган социалдык фонддун кызмат тейлөө кызматын уюштуруу маселесин коюп, ошону тапшырма берди эле. Ошо тапшырманын негизинде бизге мына жакында эле кечээки убакта Бишкек шаарыбыздын 4 районундагы жайгашкан калкты тейлөө борборунда мамлекеттик социалдык камсыздандыруу маселелери боюнча калкты тейлөө пункттары ачылды. Бул калкты тейлөө кызматтары боюнча тейлөө пункттары ачылды. Бул негизинен кандай кызматты көрсөтөт? Бул кызмат эң биринчиден баягы ар бир ошо Бишкек шаарынын жашоочулары кайрылса болот. Ал кызматтар биринчиден пенсия чектөө боюнча арыздарды кабыл алуу, ошо пенсия чектөөгө керектүү болгон иш кагаздарды карап, ошолорду кабыл алуу. Экинчи кызматы болсо бул пенсияны кайра эсептөө, пенсиянын өлчөмүн кайра эсептөөдө баягы кошумча иш кагаздарын пенсия чектөө убагында тапшырбай калса, же болбосо баягы майыптыгы боюнча пенсиянын төлөөсүн узартууда сөзсүз түрдө баягы медико социалдык эксперт комиссиянын корутундулары болот. Баягы майыптыгын улантылган ошо документтерин тапшырып, арыздарын тапшырса, ошо пенсиянын өлчөмдөрүн кайра эсептөө арыздарын кабыл алат. Андан кийинки кызмат бул болсо жана сөөк коюу боюнча жөлөк пулду алууга арыз менен тиешелүү кагаздарын тапшырса болот. Мындан тышкары пенсиясынын өлчөмү тууралуу маалыматты алганга болот. Мындан сырткары пенсиянын төлөө мөөнөтүн узартканга, жогоруда мен айтып кетпедим, жана майыптык боюнча пенсиялар, анан ошондой эле багуусунан ажыраган пенсиялардын өзүнүн мөөнөтү болот да. Мөөнөтү болгондо келгенде багы ошо пенсияны алууну узартуунун документтери жок болсо, баягы пенсия токтотулуп калат да. Анан ошонун кайра узартуу үчүн ошо арыз менен ошо тиешелүү кагаздарын да тапшырып, ошо калкты тейлөө пункттарына тапшырса, ошолор кайрылса болот. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз күтүп калды, түз байланышка чыгып кабыл алалы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сурооңузду айтсаңыз. Мен мындай суроом бар пенсия жөнүндө. Мен 81 жаштамын. 45 жыл стажым бар. Октябрь айында 600 сом коштук деп 600 сом кошуп берип, ноябрь айында 400 сомун кармап алды. Ал эмне үчүн ошондой болду? Барсам, биз ошибка жиберип калыптырбыз деп койду. Каяка барып чечем бул вопросту? Рахмат. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз жакшы болот эле да. Сиздин аты жөнүм Курманкулова Алмагүл. Кайсы райондан аласыз пенсияны? Свердловский районунан. Чоң рахмат сурооңузга. Сиздин аты жөнүңүздү жазып алдык, районуңузду жазып алдык. Пенсиялык иш кагазыңызды чакырып, текшерип, анан жыйынтыгын өзүңүзгө маалымдап коебуз.
Түшүнүктүү, сиз айтып өттүңүз, мына ошол сөөк коюу боюнча дагы жөлөк пулду алса болот деп болот тейлөө пунктунан. Азыркы тапта анын өлчөмү канча? Азыркы тапта өлчөмү пенсиянын базалык бөлүгүнүн 10 эсеси. Мындайча айтканда бизде пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сом, 10 эсе бул 17800 сом өлчөмүндө ушу жөлөк пулду ала алышат. Тиешелүү документтерин тапшырыш керек. Ал үчүн баягы ошо пенсионердин өлгөндүгү тууралуу маалыматы керек. Ошо сөөк койгондо ким койгон, айыл өкмөтүнөн баягы тастыктаган иш кагаздар керек. Ошо киши койгон. Анан баягы тууганчылык байланышы бар. Мындайча айтканда баласы болсо туулгандыгы тууралуу күбөлүк, жолдошу болсо баягы нике тууралуу күбөлүктөрүн тапшырып арыз менен кайрылыш керек. Анан ошо жөлөк пулду алуучу адамдын паспорту керек. Түшүнүктүү, кийинки теле көрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңузду айтыңыз. Саламатсыздар. Мен Бишкектен чалып атам. Бишкектен чалып аттым эле. Пенсия жөнүндө. Мен пенсионермин. Атым Докторбек, Бишкектен чалып атам. Азыр мен тиги пенсияга чыгып алып иштеп атам да, ушу биздин айлыгыбыздан ошо жана соцфондко кармап атат да. Биздин ошол азыркы кармап аткан айлыгыбызды биз кандай кылып кайра бизге төлөп берет пенсионерлерге? Ушу пенсионерлерден ошону кармабай деле койсо болот да. Биз уже заслуженный отдыхка чыктык да, иштедик. Мамлекетке жамандыр жакшытыр кызматыбызды кылдык. Анан ушу пенсияга чыкканда деле ошо кичине бир жерге орношуп алып, баягы жетпегендин айынан иштеп атсаң деле ошол пенсияңан кармап мамлекетчи. Ушуну сиздерден билейин дедим эле, ушуну кандай кыласыңар, кандай болот ушу? Рахмат. Жакшы суроо болду. Рахмат, абдан жакшы суроо болду. Мен айтып кетет элем, пенсияга чыгып иштедиңиз, бирок иштегенден кийин ошо бизде мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу мыйзамында каралган, ошо пенсионерлер пенсияга чыккандан кийин иштесе, ошо иштеген мезгили үчүн дагы пенсиясына кайра эсептөөлөр жүргүзүлөт. Жыл сайын мурунку жылдагы чегерилген камсыздандыруу төгүмдөрүнүн негизинде 1-январдан баштап ошо пенсияңыздын өлчөмүнө кайрадан эсептелип кошулуп турат. Азыркы күндө биздин маалымат боюнча 100 миңге жакын иштеген пенсионерлер бар. Азыркы убакта биз ошо пенсионерлердин экинчи камсыздандыруу бөлүгүн ошо иштеген мезгили үчүн кайрадан эсептөөлөр жүргүзүлүп, буюрса бул 10 апрелден кийин уже жаңы өлчөмдөгү суммалары төлөнө баштайт. Ал эми сиздин маянаңыздан 8% кармаганы бул эми милдеттүү түрдө төлөм болуп эсептелгендиктен ал кармалыш керек. Анткени баары бир келечекте сиздин ал пенсияңызга кошулуп атат. Түшүнүктүү, кийинки теле көрүүчүбүздүн суроосун угалы. Саламатсызбы? Сүйлөй берсем болор экен. Болот, сүйлөй бериңиз. Сиз түз байланыштасыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Мен пенсия тууралуу Алло. Угуп атабыз, сизди айтыңыз. Мен пенсия тууралуу Бишкек шаарында Ленин районуна караштуу Ак Ордо жаңы конушунда Кененбаев Айдар. Мен 66 жаштамын. Мен 2010 жылы нарындан учеттон чыгып бияка келип отурдум эле. Анан өткөн жылы паспорттун мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу паспорт алайын деп барсам, учетуңуз нарында экен дейт. Андайынан мурун эле чыкмакмын да. Мен эмне кылышым керек? Пенсияга кандай чыгам? Мен суроом ушундай эле да. Бул жакта учетум нарында дейт. Нарынга барсам учетуңуз тиякта дейт. Такыр түшүнбөй койдум да. Мен сизди түшүндүм. Паспортуңуз боюнча нарында учетто болгонуңуз менен, бирок постоянно баягы туруктуу биякта Бишкек шаарында жашап жатыпсыз. Ошо жашаган жериңизден маалымат алсаңыз, жашагандыгы анык деп, кайсы районго караса, ошол районго кайрыла берсеңиз болот. Рахмат. Кийинки суроо экен, ушул суроого окшошуп кетет экен. 7252 менен аяктаган абонентинен келген суроо. Өзүм Тоолуу районунда жашайм. Учетум ошол жакта дейт. Бирок шартка байланыштуу акыркы жылдары шаарда турам. Өткөн жылы быйыл пенсияга документ даярдасам, сен айылда эмессиң деп справка бербей жатат. Ушул туурабы дейт. Эми бул түшүнгөнүм ушу жашаган жеринен справка бербей жатабы? Ооба. Себеби ал убактылуу акыркы жылдары шаарда жашап атат.
эми бул жерде бул эми социалдык фонддун карамагына карабаган маселе, бирок негизи эгерде жашасаңыз, ошол жерде жашаган жериңизден жашаган дом управлениялар болот го, ошолор сөзсүз түрдө бериш керек, анткени жашаганыңыз анык да. Бизде мыйзамда каралган, или постоянно учетто турган жеринен пенсияга чыккан болот, же болбосо фактически жашаган жеринен чыкса болот деп. Анан эгерде ошо жашап атсаңыз, азыр ошону тастыктап берсе маалыматты, ошо маалымат менен кайрылсаңыз болот. Алар бербей койгонго мен ойлойм, укугу жок бербей койгонго жашаган. Ошол айылдан бербей жатат, бул жакта жашабайсың деп. Ал шаарда жашап атат. Демек шаарда убактылуу жашап жеринен эле алып, убактылуу жеринен алып эле келип тапшырыш керек. Тапшырса болот. Түшүнүктүү. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Сурооңузду айтыңыз, угуп атабыз. Суроом бар эле. Менин атам пенсия алып атып каза болду эле да. Анан каза болгондон кийин карындашым студент эле. Карындашыма кандайдыр бир жанагы пенсиясын төлөп берип атат эле да, карындаш студент депчи. Кийин окуп аткан жеринен пенсиясын төлөп берип атканда жанагы болуп калды. Окуун заочныйга которуп койду. Кийин анан ошо берип аткан пул акчасы жанагы болуп калды. Мындай бербей калды да. Ал адвокаттан чалып атам, атым Нургазы. Ушул боюнча толук маалымат берсеңиздер. Заочный болсо төлөнбөй калабы? Ушул боюнча маалымат берип коесузбу сураганычы. Чоң рахмат сурооңузга. Рахмат. Түшүндүк сурооңузга. Ошо бала багуусунан ажыраган пенсия багы жашы жетти элек балдарга да пенсия чектелет. 16 жашка чейин, анан 16 жаштан кийин жогорку окуу жайларында күндүзгү бөлүмдө окуса гана 23 жашка чейин төлөнөт. Тилекке каршы сиздин карындашыңыз баягы сырттан окуу бөлүмүнө өтүп кеткен экен, демек төлөнбөй калат, ал туура. Күндүзгү эгерде күндүзгү бөлүмгө которулуп кетсе, анда 23 жашка чейин төлөнөт. Ат башыдан жазып атат, апа 61 жаштамын дейт, 5 балам бар, эмгек китепчемди таба албай коюп, анан жүлүк пул алып жатам 2225 сом өлчөмүндө. Анан ошол көбөйөбү, себеби дарман артпай атат деген экен. Түшүнүктүү. Бул жерде сизге тилекке каршы камсыздандыруу стажыңыз жок экен. Социалдык фонд камсыздандыруу стажы бар гана жарандарга пенсия чегерет. Сиздин камсыздандыруу стажыңыз болбогондуктан баягы социалдык коргоо министрлиги тарабынан жөлөк пул алып жатыптырсыз. Эгерде стажыңыз жок болгондуктан ушундай жөлөк пул чегерилип атат. Ал андан ары көбөйбөсүн мен айта албайт экенмин, анткени бул маселе биздин социалдык фонддун карамагына кирбейт. Ал эми пенсия боюнча айта турган болсок, пенсия алып аткандарга буюрса бул октябрь айында пенсияны жогорулатабыз деген иште планыбыз бар. Бул социалдык жактан камсыздандыруу бөлүмдөрүнө кайрылыш керек андай. Түшүнүктүү. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сурооңузду айтыңыз. Менин атым Достугүл, мен Чүй областынын Жайыл районунан чалып атабыз. Мен кайненем 80 жашта. Ошо октябрда пенсия кошулган жок, кайненем эмес. Билбей калдык да, ошо кайненемде билбей калды, ошо кошулган точносунчу. Анан кийин апрелде да кошулат деп эле, ошол кошулабыз, кошулбайбы, ошону сурап берчи дегенден чалып атабыз. Сурооңузга чоң рахмат. Бул суроо көптөгөн телегөрүүчүлөрүбүз үчүн кызыктуу болуш керек. Ошон үчүн кененирээк жооп берип койсоңуз. Биринчиден, ушу кайненеңиздин аты жөнүн айтып койсоңуз жакшы болмок. Жайыл районунда атасыз. Негизи былтыр октябрь айында мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзам негизинде чектелген пенсиялардын баарына кайра эсептөөлөр жүргүзүлгөн. Аты жөнүн берип койсоңуз биз тактап анан жообун берет элек. Ал эми экинчи маселе, жогоруда айтып кеттим, пенсия быйыл жогорулатуу октябрь айында жүргүзүлөт. Ал боюнча азыр иштер жүрүп жатат. Демек баардык пенсия алуучуларга октябрь айында пенсиянын суммасы көтөрүлөт. Канча пайызга? Азыр эми ошо эсептер жүргүзүлүп атат. Кандай шартта, кандай азырынча белгисиз эсептөөлөр жүргүзүлүп жатат. 0120 абоненти номери менен аяктаган абоненти жазып атат. Пенсияга документ тапшырдык. Бишкек шаарында турабыз. 2 айдан кийин аласыңар деп жатат. Ушул туурабы дейт.
Жок, 2 айдан аласыңар деген туура эмес. Анткени албетте документтериңиз тапшырып, кээде болуп калат, баягы тактоочу моменттери болуп калат. Тактоочу жакы баягы эмгек китепчесинде кандайдыр бир оңдоолор болуп калат, же болбосо мөөрлөрү көрүнбөй калат, же болбосо дагы бир толуктоочу документтер керек болуп калат. Ошонун тактоо иреттери жүргүзүлгөндө гана бир аз кармалып калбаса, атак кармалбайт, убагында эле аласыз. Демек, тапшырган күндөн баштап эле? Тапшырган күндөн баштап пенсия чегерилет, ошо күндөн баштап төлөнүп берилет. Түшүнүктүү, бул дагы пайдалуу маалымат болду. Кийинки теле көрүүчүбүз байланышка чыгып калды. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло. Сиз түз байланыштасыз, сурооңузду айтыңыз. Мен Назым областынын Ак-Баш районунан чалып жаттым эле. Менин кайненем 83 жашта. Эже телевизорыңыздан алысыраак отуруп, анын үнүн азайтып алсаңыз. 83 жашта өткөн 2021 кошулган пенсияга кошулуп аптыр. Анан өзү барып соцфондко барса, сизге мурун көбүрөөк кошулган деп айтып коюптур, Бакиевдин убагында депчи. Анан ошол боюнча жооп ала алган жокпуз. Муну кандай түшүнсө болот? Нарын кайсы районунан аласыз? Атбашы, аты жөнүн айтып койсоңуз. Бакиева Төрөбү, Атбашы району, Назым областына. Кайненеңиздин аты Бакиева, Бакиева Төрөбү. Төлөбүбү. Биз бул кишинин да пенсиялык иш кагазын суратып текшерип көрөлү, бирок айта кетчү беле кетчү нерсе баягы сан ариптештирүү маселеси жүрүп аткандыгына байланыштуу биз дагы баягы пенсиялык иш кагаздардын баарын электрондук форматка программага киргизип атканбыз. Ошондо баягы киргизип атканда дагы баягы арифметикалык каталар чыгып калып атат. Ошонун негизинен баягы мыйзам чегинде иретке келтирип атканбыз. Балким ошонун маалда мыйзам чегинде иретке келтирип азайып калгандыр. Муну биз тактап текшерип анан жообун берели. Бул пенсия эми абдан актуалдуу маселе, качан болсо дагы суроолор көп болот, элибиздин арасында бул жөнүндө кызыктуу суроолор жазгандар дагы көп болуп атат. Бирок биздин убактыбыз соңуна чыгып келатат. Кайсы телефондорго байланышып так маалымат алып алса болот? Сиз өзүңүз көрүп атасыз, аймактарда чындап эле маалыматтын жетишсиздиги байкалат да. Мен буга чейин жогоруда айтылган жана калкты тейлөө пункттары боюнча толук токтоло кетсем, кайсы даректерин айта кетсем, ошо кайсы даректерге кайрылса болот деп. Бишкек шаарынын 4 районунда ачылган. Ал даректери биринчиси Молодая гвардия, Жаш гвардия бульвары, анан Бакамбаеванын кесилишинде калкты тейлөө борборунда жайгашкан. Андан кийин экинчиси Жибек жолу Правда көчөлөрүнүн кесилишиндеги калкты тейлөө борборунда пункту ачылды. Андан кийинки Свердловский райондуку болсо Аю Грант соода борборунда калкты тейлөө пункту ачылды. Ошондо калкты тейлөө борборунда. Андан кийинки 4-чү район бул Октябрь районунда, 12-чи кичи микрорайонунда, кичи районунда калкты тейлөө борборунда ошо биздин социалдык фонддун өзүнө калкты тейлөө пункту ачылган. Бул жерге айта кетчү нерсе, бул калкты тейлөө пункттарына деги эле жалгыз гана Бишкек шаарынын тургундары гана кайрылбастан региондордон келген биздин жашоочуларыбыз да, пенсионерлерибиз да кайрылса болот. Аларга да толук кызматты көрсөтө алабыз. Бул жерден айта кетчү нерсе, баягы райондук социалдык фонд башкармалыктарында баягы пенсияга чектөө үчүн документтерди кабыл албайбыз дегенди билдирбейт. Ал дагы баягы ошо калкты тейлөө пункттары менен бирдикте эле баягы штаттык режимде иштеп жатышат. Алар дагы документтерди кабыл алышат. Мындан сырткары жогоруда сиз берген суроого кайсы телефондор аркылуу тактап алсак деген суроо боюнча бизде өзүнчө кал борбору иштейт. Баягы суроолор боюнча 1202 телефонуна чалсаңар болот. Мындан башка да ишеним телефону бар 54 33 16 57 66 61. Ушул телефондорго кайрылып сиздерге кызыктырган маселелерди, пенсия боюнча суроолоруңар боюнча кайрылсаңыздар болот.
Чоң рахмат. Демек, тейлөө пункттары бүгүнкү күндө башкалабыз Бишкекте гана ачылды. Азыркы күндө башкалабыз Бишкекте гана ачылды, бирок бизде дагы пландаштырып атабыз. Ошо май айында Ош шаарында дагы ачсак деген ниетибиз бар. Буюрса, ошо май айында ачып калабыз. Түшүнүктүү. Бүгүн биздин көрсөтүүбүздө социалдык фонддон пенсия чектөө жана кайра эсептөө башкармалыгынын башчысы Бактыгүл Ашималиева болуп, соцфонддон жаңы ачылган пункттары жөнүндө толук айтып берди. Ар аптанын шаршемби күндөрү саат 9:10 өткөндө адистин кеңеши төрмөгүн калтырбай көрүп, өзүңүздүн укуктук сабаттуулугуңузду жогорулатып, пайдалуу маалымат менен таанышыңыз. Замана студиясы өз көрсөтүүлөрүн улантат.